Быйыл Германия Кыргызстандык 50 студентти окууга кабыл алат. Бул туурасында Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев Бавария федералдык аймагынын Кам районунун административдик башчысы Франц Лёфлер жана Швандорфтагы иш менен камсыз кылуу агенттигинин башчысы Зигфрид Боймлер менен жолугушканда айтылды. Боймлердин айтуусунда Кыргызстандан 2023 жылдын сентябрь айында 3 жылдык орто техникалык билим алуу жана андан ары ишке орноштуруу үчүн биринчи студенттерди кабыл алат. Бул кызматташуу эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен Германиянын эмгекке орноштуруу федералдык агенттигинин ортосунда 2022 жылдын 21 сентябрында кол коюлган меморандумдун негизинде ишке ашып жатат. Меморандумга ылайык быйыл Кыргызстандан 50 студент Германиянын Саксония федералдык округуна 3 жылдык окууга кабыл алынат. Ал эми Кам районунун административдик башчысынын айтуусунда Германияда квалификациялуу кадрлардын жетишсиз, ушундан улам Кыргызстан менен кызматташууга даяр. Бавария федералдык аймагы Германиянын маанилүү жана экономикалык жактан өнүккөн федералдык аймактарынын бири. Баварияда квалификациялуу кадрлардын жетишсиздигинин деңгээли өлкөнүн 16 федералдык аймагынын ичинен эң жогорку көрсөткүчкө ээ жана 45,9% түзөт.